Бишкекте жаңы төрөлгөн ымыркайды үйдүн короосуна таштап кетишти. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Чүйдө түнү терминалдардан акча уурдап жатканы видеого түшкөн Жаран кармалды. 3 октябрда 1988 жылы туулган Жаран Москва районунун ички иштер бөлүмүнө арыз менен кайрылган. Ал арызында түнкү саат 2:50 чамасында белгисиз Жаран акча чогултулган аппаратынан акча уурдап кеткени боюнча чара көрүп берүүнү суранган. Аталган факт уурулук менен кылмыш иши козголгон. Жүргүзүлгөн акчам тергөө амалдарынын негизинде милиция кызматкерлери менен бул кылмышка шектүү аныкталып, ал 2002 жылы туулган Жаран кармалып, Москва РИПтин тергөө кызматына жеткирилди. Азыркы учурда тергөө амалдары жүрүп, тергөөнүн жыйынтыгы менен Жарандын кыймыл-аракетине юридикалык баа берилип, кылмыш иши боюнча кабыл алынат. Түндө Кызыл Кыяда үрөй учурган кырсык катталып, 4 адам каза болду. Маалыматка ылайык окуя бүгүн 18 октябрга караган түнү саат 2:50 чамасында шаарды кесип өткөн Ош Баткен Разаков унаа жолунда болгон. Андан Оокат районунун 29 жаштагы тургуну Mercedes-Benz үлгүсүндөгү унаасы менен батыштан чыгышты көздөй бара жатып, карама-каршы тилкеге чыгып кеткен. Натыйжада Кызыл Кыя шаарынын 57 жаштагы тургуну башкарып бара жаткан Honda Stefan үлгүсүндөгү унаа сүзүшкөн. Кырсыктын кесепетинен 4 адам каза болуп, дагы 4-өө ооруканага жеткирилген. Бул факты боюнча кылмыш иши козголгон. Учурда жол кырсыгынын жагдайларын тактоо боюнча тергөө иштери уланууда. Урматтуу Москва шаарында эмгектенип үй бүлө багып жаткан мекенештер, сиздер үчүн 12 жылдан бери таза документ жасап келе жаткан Али Байкени сунуштайм. Документтердин бардык түрүн ишенимдүү түрдө жасап беришет. ННН, СНИЛС, медкнижка, справка, период паспорт, ДМС, ОМС, детский полис, медкарта, трудовой договор, проверка регистрация, проверка запрет, проверка черный список. Эгерде срогу бүтүп калса, базадан чыгып кетсе, Сахаровага барган эмес болсо, 3 айга продление кылып беребиз. 1 айда бир базасын текшерип беришет, базадан чыгып кетсе кайрадан киргизип беребиз. Байланыш номер +7929 541 02 05 номерине кайрылсаңыздар болот. Али Байке жооп берет. Бишкекте жаңы төрөлгөн ымыркайды үйдүн короосуна таштап кетишти. Бүгүн 18 октябрда Бишкекте жаңы төрөлгөн ымыркайды үйдүн короосуна таштап кетишти. Бул маалыматты Суперкежи порталына 1-май райондук ички иштер бөлүмүнөн тастыкташты. 18 октябрда милицияга жаңы төрөлгөн баланы жеке үйдүн короосуна таштап кетишкендиги тууралуу маалымат түшкөн. Бул факты катталып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталган. Ташталган ымыркай үй бүлөнү жана балдарды коргоо кызматынын адистерине өткөрүлүп берилген. Тергөөгө чейинки текшерүүнүн аякташы менен юридикалык баа берилет. Чаткалда жоголгон адамдардын биринин сөөгү табылды. Бүгүн саат 12:45-те куткаруучулар кар көчкү жүргөн жерден 46 жаштагы маркумдун сөөгүн таап, тег учак аркылуу Кумбелдеги штабка жеткиришти. Бул тууралуу ОКМдин маалымат бөлүмү билдирди. Куткаруучулар кар алдында калгандагы 5 адамды издөө иштерин улантууда. Эске салсак, 9 октябрда Канышкый айылынан 13 жергиликтүү тургун, бир чет элдик жаран, жалпы 14 киши эндик өсүмдүгүнүн тамырын издөө үчүн тоого чыгып, ошол бойдон дайынсыз болушкан. 16 октябрда издөө иштеринин жүрүшүндө 8 адам аман-эсен табылган. Калган 6 кишини кар көчкү астында калган болушу ыктымал деген маалыматты ОКМ тараткан.